Саламатсыңар балдар. Қан айлануу системасы же болбосо кан тамыр системасы. Эми капиллярлардын кызматы деген, функция капилляр деген жерге келген экенбиз, ошол жерден улантабыз. Эми капилляр крупный орган дейт. Чоң органдарда капиллярлар өтө толгон дейт, ошол жердеги капиллярлар канга толгон дейт. Себеби көбүрөөк зат алмашуу болот, Анан кровоснабжение варьируется дейт. Эми дененин ар кандай жерлеринде жерлерин кан менен камсыздоо ар кандай болот дейт. Мисалы, кээ бир органдарга көбүрөөк кан барат, кээ бир органдарга азыраак. Эми распределение крови в капиллярных руслах регулирует два механизма дейт. Эми капиллярлар төшөлгөн жерлердеги кандын таралуусу эки механизм менен иштейт дейт, көзөмөлдөнөт дейт. Эми карагыла, сокращение гладкомышечного слоя в стенке артериол сужает сосуд дейт. Эми артериолдун дуалдарындагы же болбосо стенкаларындагы гладкомышечный жылмакай булчуңдар жыйрылганда артерияларды ичкерет экен. Ичкерсе артериолдорго азыраак кан барат. Азыраак кан барса, капилляларга дагы азыраак кан өтөт дагы. Ошол бир кандайдыр бир органга же бир жерге азыраак кан барып калат да. Эми экинчиси прекапиллярные сфинктеры контролируют кровоток между артериолами и венулами дейт. Эми прекапиллярный сфинктер дегендер бар экен. Булар артериол менен венулдардын ортосундагы кандын жүрүүсүн контролдойт экен. Азыр карайбыз. Эки түрү бар дедик, Жылмакай булчуңдар кысылып артериолдор ичкерүүсү мүмкүн, же болбосо прекапиллярный сфинктерлер иштебеси мүмкүн. Могу карагыла кровоток в капиллярных руслах. Капиллярлар төшөлгөн жердеги кандын агуусу. Могу карасаңар, мынакта прекапиллярный сфинктер дейт. Капиллярларда ушундай сфинктерлер бар экен, прекапиллярный дейт, артериолдордо. Прекапиллярный капилляларга чейин болуп калам, артериолдорго жакын жерлердеги. Ушул сфинктерлер бул жерде бош эле турат экен, эс алып турган убак экен. Кан бүт капилляларга тарап, анан венулдарга өтүп, венага өтүп кетип атат. Эми экинчи сүрөттү карагыла, астындагы. Бул жерде уже артериолдор бул жерде прекапиллярный сфинктерлер болуп атат, кысылып атат. Кысылганда көптөгөн кээ бир капилляларга кандын агуусу азаят экен дагы, кан түздөн түз венулдардан артериолдордон венулдарга өтөт экен. Бул жерде сүрөттө ушундай берилген. Булар кысылганда, демек, капилляларга азыраак кан барып, кандын көпчүлүк бөлүгү венулдарга тезирээк өтөт. Ал эми булар сфинктерлер эс алып турган убакта көптөгөн капилляларга кан барат. Муну кантип түшүндүрсөк болот? Эмне үчүн керек бул? Мисалы, кээ бир органдарга көбүрөөк кан керек, туура, кээ бирлерге азыраак кан керек. Же болбосо кандайдыр бир физикалык активдүүлүк кылып атканыбызда булчуңдарыбызга көбүрөөк кан керек, башка жерлерибизге азыраак керектелүүсү мүмкүн. Ошондой өтө курч абалдарда ушул сфинктерлер кысылып, кайра эс алып, кандын бирдей таралуусуна жардам берет. Мисалы, өтө физикалык активдүүлүк кылдык, булчуңдарыбызга көбүрөөк кан керек, Булчуңдарыбызга, демек, капиллялар менен көбүрөөк кан барат. Кээ бир органыбызга азыраак баруусу мүмкүн. Ал жерде сфинктерлер кысылуусу мүмкүн. Ушундай. Критический обмен веществ между кровью и интерстициальной жидкостью происходит через тонкие отделения капилляров. Эми заттардын кан менен интерстициалдык жидкость, же болбосо клеткалардын арасындагы, суюктуктун арасындагы заттардын алмашуусу ошол капиллярлардын ичке эндотелиалдык стенкалардын жардамы менен болот экен. Капиллярлардын стенкалары, дуалдары ичке дегенибиз себеби зат алмашуу оңой болуусу үчүн. Эми карагыла, кан басымы менен осмостук басымдын айырмасы суюктуктарды артериоланын аягындагы капиллялардан венуланын аягындагы капилляларга жылдырат дейт. Кан басымы менен осмостук басымы, осмостук бул белоктордун басымы болуп калат негизинен. Кан басымы менен осмостук басымдын айырмасы суюктуктарды капилляларда ушундай жылдырат экен, зат алмашууга жардам берет экен.
Карайлы. Мен жидкости между капиллярами межклеточный жидкость дейт. Капиллялар менен клеткалардын арасындагы суюктуктун арасында заттардын алмашуусу. Капиллярда мисалы карагыла кызыл болуп, кровоток, кандын агымы келип атат. Бул жерде эмне? Кан басымы эмне? Артериолдордон келген жакта кан басымы күчтүү, туурабы? Көбүрөөк кан басым күчтүү. Мисалы бир суу менен эле агротузга быж деп баягындай кичинекей суу чаччуулар бар, газондун үстүнөчү. Ошондой эле бул жактан эмне басым менен келсе, анан ичке жагында эмне кан басымына жооп бере албай, бул жактан заттар сыртка чыгып, клеткалар менен алмашат. Алмашып, веналарга жакын жерде эмне кайра керексиз заттар кайра алынып, кандын агымы өтөт. Бул жерде карасаңар, клеткаларга артериол жактан келген жакта заттар, керектүү заттар өтөт, анан дагы кайра керексиз заттар жана башка заттар кайра венулга жакын жакта эмне капиллярларга кайра алынып, кан ошентип өтөт. Эми кан ошол жердеги басымды карайлы. Эми бул жерде карагыла артериальный, бул жак артериальный жак экен, а бул жагы венозный конец дейт. Эмне капиллялардын веналык жагы. Артериальный конец капилляров бул жакта эң биринчи келип аткандай артериальный давление, артериалдык кан басым өтө көп экен. Артериалдык кан басым барабар эмне гидростатический басым. Жоксо суунун басымы менен барабар экен да. Артериалдык кан басым көп дегенде өтө кысылып турат да, кан өтө кан көп. Эгер бир тешик болсо же бир кандай бир слабыйраак жер болсо, мындай түртүп чыгып кете тургандай өтө басымы күчтүү да. Эмне бул эми ичке капиллялардын арасынан эмне чыгып клеткаларга ушинтип эмне барат, Ал эми вена жакта эмне басым азаят экен дагы, эмне кайра эле канга заттар кайра тартылып алынат экен, керексиз заттар, ашчы заттар, жолу дагы башка заттар. Эми бул жерде артериалдык давление эң башында карасаңар эмне чоң болот экен, артериолдор жакта. Азайып отуруп, венага жакын жайгашкан жакта артериалдык давление эмне кан басым түшүп кетет экен дагы, кайра эмне баягындай сорулуп алынгандай клеткалардын арасындагы суюктуктан эмне заттар жана суюктуктар эмне кайра эле веналар жакта капилляларга сорулуп алынып, эмне кайра кан менен жүрөккө агып кетет. Ал эми могул жакта ушундай, ушуну түшүнүп алсаңар жакшы. Алмашуу болот, артериалдык жакта кандын басымы күчтүү, веналык жакта басым азаят экен, артериал. Возврат жидкости по лимфатической системе. Эми суюктуктун лимфатический система аркылуу эмне кайра кайтарылуусу. Лимфатическая система возвращает жидкость, которая просачивается в капиллярные русла. Восстановление отфильтрованной жидкости в кровь поддерживается гомеостаз дейт. Эми лимфа системасы дегенди билебиз, Лимфа системасы эмне кылат экен? Суюктукту кайра кайтарат экен, Эми лимфа системасы, лимфа бездери бар, ошо лимфа каналдары бар, тамырлары бар. Бул эмне капиллярларда зат алмашуу болгондо сиңип кеткен эмне суюктуктарды бул кайтарып канга берет экен. Ошол канга эмне восстановление отфильтрованной жидкости в кровь поддерживать гомеостаз дейт. Эми ошол фильтрленген суюктукту канга берүүнү, ошол канда ошолорду канда өз калыбына келтирүүнү гомеостаз контролдойт экен. Эта система помогает в защите тела дейт. Бул система эмне лимфа системасы эмне организмди коргойт экен. Эми жидкость, называемая лимфой, повторно попадает в кровоток непосредственно в венозном конце капиллярного русла и косвенно через лимфатическую систему дейт. Эми суюктук же болсо лимфа суюктугу, лимфа каналдарындагы эмне суюктук кайра канга берилет дедик го. Ошол эмне веналардын аягындагы капилляр төшөлгөн жерлерге же болбосо эмне кыйыр түрдө лимфа системалары аркылуу канга берилет экен, лимфа суюктугу. Эми лимфатическая система впадает в вены шеи дейт. Эми лимфатическая система эмне суюктугун эмне моюндагы веналарга куят экен. Лимфа бездери бул фагоцитардык лейкоциттерди пайда кылган
лимфаны фильтрлеген жана организмди коргоодо маанилүү ролду ойногон органдар. Биз мойнубузда, жерлерибизде же болбосо малды дагы сойгондо көрүп калабыз, бездер болот. Ошол лимфа бездери бул фагоцистоз кыла турган, лейкоциттерди пайда кылган, лимфаны фильтрлеген жана организмди коргоого рол ойногон органдар болот экен. Эдема деп коет, же болбосо орусча отек деп коет. Эдема бул лимфа агымынын бузулушунан улам пайда болгон шишик. Кандайдыр бир шишик пайда болушу мүмкүн. Ошол эдема бул лимфа агымынын бузулушунан пайда болгон шишикти эдема дейт экенбиз. Состав и функция крови дейт. Кандын курамы жана анын аткарган кызматы. Эмне үчүн кан эмне кызмат аткарат? Кычкылтек ташуу, зат алмашуу, транспорт, көптөгөн функциялары бар. Ошол кандын курамы кандай? Карайбыз. Кровь состоит из нескольких видов клеток крови, извещенных в жидкости матрицы, называемой плазмой дейт. Кан ар кандай бир канча түр клеткалардан турат экен. Кандын суюк бөлүгүн эме деп коебуз? Плазма деп коебуз. Ошол плазмада аралашкан бир канча клеткалардан турат экен кан. Анан клеткалардын сыныктарынан турат. Клеточный элементи дейт, клеткалык элементтер. Кайсы клеткалар бар канда? Эритроциттер. Эритроциттер эмне кылат? Кычкылтек ташыйт, Лейкоциттер иммунитетибизге жардам берет, күрөшөт. Тромбоциттер кандын уюусуна жардам берет. Занимает около 45% объема. Эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер примерно болжолду кандын 45%-ын ээлейт экен. Сүт эмүүчүлөрдүн канынын курамы. Сүт эмүүчүлөрдүн канынын курамы кандай? Карайбыз. Плазма 55%, кандын 55% плазмадан турат экен. Ал 45% форменный элементи деп коет. Ушул же болбосо клеткалардан жана негизинен клеткалардан турат экен. Карайбыз. Плазмада эмнелер бар? Плазмада негизинен плазма суудан турат. Суу заттардын алмашуусуна, транспортко, чөйрө курууга жардам берет. Сууда зат алмашуу оңой жүрөт. Иондор бар экен, же болбосо электролиттер деп коебуз. Натрий, калий, кальций, кандай бикарбонат, хлор, магний деген иондор бар. Булар осмотический балансты, кандагы бир түрлүү туздуулукту, бир түрдүү сактоого жардам берет. Анан белки плазмы дейт. Кайсы белоктор бар канда? Албумин, фибриноген, антитела деген белоктор бар экен. Албумин осмотикалык балансты кармоого жардам берет экен, анан pH'ты кармоого жардам берет экен. Ал фибриноген угуп жүрөбүз, олимпиадаларда да тесттерде да келип жүрөт. Фибриноген светванияга, кандын уюусуна жардам берет экен. Антитела, же болбосо антителалар защита, коргоого жардам берет. Вещества, переносимые крови дейт. Кандай эмнелер ташылышы мүмкүн? Азык заттар, питательный вещество ташылышы мүмкүн, глюкоза, май кислоталары, витаминдер ташылышы мүмкүн. Метаболизмдин отходдору, керексиз заттары, газдар, кычкылтек көмүрсүл газы, гормондор ташылышы мүмкүн. Ушул плазманын ичинде экен булар. Форменный элементи дейт. Клеткалык. Ушу форменный элементтер 45% түзөт дедик. Буларды карайлы. Кандын эритроциттер 1 микролитр канда эле 5-6 миллиондой эритроциттер бар экен. Ошол эритроциттер кычкылтек ташыйт. Кызыл кан клеткалары да деп коет. Транспорт кислорода и углекислый газ. Углекислый газ менен кислород ташыйт. Лейкоциттер ак кан клеткалары да деп коет. Булар иммунитетибизге жардам берет. Лейкоциттер карайлы. Базофилы дейт. Базофилдер, нейтрофилдер, эозинофилдер, лимфоциттер, моноциттер болуп, булардын дагы түрлөрү бар экен. Тейлор деген китептен ушуну окуп алсаңар болот. Тереңирээк ар бирини берип чыккан болсо керек. Ар бир лейкоциттердин өзүнчө функциялары бар. Моноциттер мисалы баротур макрофагтарга айланат. Нейтрофилдер дагы фагоцитоз кылууга жардам берет.
базофилдер баягындай эозинофилдер курттардан баягылардан сактоого жардам берет. Паразиттерден. Базофилдерда бир нерселер чыгарат болчу азыр. Бир аз унутуп атам. Лимфоциттер иммунитетти күрөшүүгө жардам берет. Тромбоциттер дейт. Тромбоциттер. Лейкоциттер 1 микролитрде 5-10 миңдей болот экен, лейкоциттер болот экен. Тромбоциттер 1 микролитр канда куб канда 1 микролитр куб канда 250 миңден 400 миңге чейин болушу мүмкүн экен. Тромбоциттердин кызматы свертыванияда кандын уюусуна жардам берет. Эгер тромбоциттерде көйгөй боло турган болсо, аз боло турган болсо, кан агуусу токтобой калышы мүмкүн. Плазма дейт, плазма крови. Плазма 90% судан турат экен. Среди растворенных веществ есть неорганические соли в виде нерсе. Ошол плазманын ичинде неорганикалык туздар да бар экен. Аларды электролиттер деп коет экенбиз, электролитами дейт. Ол сүрөттө карадыкпы, иону дейт. Ионду ошонун ичиндегилерди электролиттер деп коет экенбиз. Мындай айтканда, натрий, калий, кальций, магний, флор элементтерди ушулар. Другой важный класс растворенных веществ – это белки плазмы, которые влияют на pH крови, осматическое давление и вязкость. Андан башка дагы белоктор бар экен каныбызда. Каныбыздагы белоктор эмнеге таасир кылат экен? pH-ка, кандагы pH-ка, кислотный же щелочный болуусуна таасир этет экен. Осматический кан басымга, же болбосо белоктордун заттарын кылган белоктордун кан басым давлениясына жана вязкость, кандын суюктук коюлугуна ошол белоктор таасир кылат экен. Мисалы, каныбызда белок көбөйүп кетсе, каныбыз коюлайт, туурабы? Ал суу көбөйсө, баягындай суюгураак болот, туурабы? Ошол белоктор катышат экен буларды контролдоого. Различные белки плазмы участвуют в транспорте липидов, иммунитете и свертывании крови. Ар кандай белоктор канда липидтерди транспорт кылууга, иммунитетке жана кандын уюусуна катышат экен, жардам берет экен. Плазма переносит питательные вещества, газы и клеточные отходы дейт. Плазма азык заттарды, газдарды жана клеткадан чыккан керексиз заттарды ташыйт экен. Форменный элементи. Булардын ичинде клеткалар бар дедик, В плазме крови находится два типа клеток. Плазмада эки түрлүү клеткалар бар дейт. Красная кровяница, белая кровяница. Ак кан клеткалары, кызыл кан клеткалары жана ак кан клеткалары. Красная кровяница буларды эмне деп коебуз? Эритроциттер. Эритроциттер кислород ташыйт, кычкылтек ташыйт. Белый кровяница булар эмне? Ак кан клеткалары, баягы лейкоциттер, баягы түрлөрүнө өттүк. Базофил, эозинофил, лимфоцит, моноцит депчи. Ушулар булар эмне кылат? Биз дем алганда, тамак жегенде ар кандай бактериялар организм кирип турат да, ошолор менен күрөшүүгө, иммунитетибизге жардам берет. Тромбоциты дейт, это фрагменты клеток, участвующих в свертывании крови дейт. Тромбоциттер эмне? Булар клеткалардын фрагменттери экен, бөлүктөрү деп койсо да болот. Фрагменты клеток, участвующих в свертывании крови. Кандын уюусуна жардам берет тромбоциттер. Бая эле айтып өттүм. Бир жер канаса, тромбоциттер келип уюлуп, ошол жерге эмне? Кандын уй токтойт кан. Эритроциттер кычкылтекти ташыйт, кызыл кан клеткалары. Красный кровь и эритроциты, безусловно, являются наиболее многочисленными клетками. Кандагы эмне эң көп клеткалар болуп саналат экен, эритроциттер. Себеби биздин кандын эң чоң кызматтарынын бири бул кычкылтек ташуу. Эмне клеткаларыбызга кычкылтек жетпесе өлүүсү мүмкүн. Мисалы, кичине эле өзүбүз дем албай кармап турган канчалык кыйналып кетебиз. Ошон үчүн кычкылтек ташуу өтө чоң ролду ойнойт да каныбыздын кызматы. Ошол кычкылтекти эритроциттер ташыйт. Кычкылтекти көп ташылуусу үчүн дагы эмне? Эритроциттер канда өтө көп экен, эң көп клеткалардан болуп саналат экен. Бая карадык эмне? 1 микролитр куб канда эле 5-6 миллиондой эмне эритроцит бар экен. Они переносят кислород по телу дейт. Алар эмне? Денеде канды ташыйт, эритроциттер. Они содержат гемоглобин, железосодержащий белок, переносящий кислород.
Эми эритроциттердин ичинде толтура эмнелер бар экен. Гемоглобин деген белок бар экен. Мындай айтканда булар машиналар да, ошолор машиналардын ичинде кичинекей бир коробкалар бар десеңер, ар бири 4 молекула кычкылтекти өзүнө кармап ала турган гемоглобин деген белоктору бар. Ошол буларды гемоглобинде эмне темир бар экен мунун ичинде. Гемоглобинге кычкылтек байланып, ошол эритроциттин ичинде эмне пакеттелип, таңгакталып, упаковка болуп, эмне эритроциттин ичинде кычкылтек клеткаларга ташылат экен. Демек, эритроцит кычкылтек ташыйт, ал эми эритроциттин ичинде гемоглобиндерге кычкылтек байланып алып, эмне ташылат экен. Бир КамАЗды эстеткиле, же чоң бир жүк ташуучу машинаны эстеткиле, ошонун ичине силер жүктү коробкага салып, эмне таңгактап ташыйсыңар. Ошондой эле эритроциттин ичинде дагы толтура гемоглобиндер бар, ошолорго байланып кычкылтек ташылат. Лейкоцити дейт, защита дейт. Лейкоциттер эмне коргоого жардам берет организмибизди. Есть 5 основных типов белых кровяных тел или лейкоцитов дейт. Бул лейкоциттердин 5 негизги түрү бар экен. Моноциттер, нейтрофилдер, базофилдер, эозинофилдер жана лимфоциттер. Они действуют в качестве защиты дейт. Фагоцитируя бактерии и мусор или вырабатывая антитела дейт. Алар коргоо кызматын аткарат. Мисалы, бактерияларды фагоцитоз кылышы мүмкүн, нейтрофилдер, нейтрофилдер, макрофагдар жутуп алышы мүмкүн, жеп коюшу мүмкүн. Же болбосо мусорларды жок кылышы мүмкүн. Анан эмне антителаларды чыгарып, организмди коргоосу мүмкүн. Они находятся как в системе кровообращения, так и вне ее дейт. Алар кан айлануу системасынын ичинде дагы жүрүүсү мүмкүн, анын сыртында дагы жүрүүсү мүмкүн. Лейкоциттердин эми ондай 5 түрү бар экен, ушул 5 түрүнү карап жаттап функцияларын үйрөнгүлө. Тейлор деген китептен. Ошол китептен үйрөнсөңөр болот. Тромбоцити дейт. Эми тромбоциттер. Булар эмне? Свертывание крови, кандын уюусуна жардам берет. Тромбоцит — это фрагмент клеток, которые участвуют в процессе. Тромбоциттер кандын уюусуна жардам берет. Булар клеткалардын фрагменттери. Когда эндотелий кровяного сосуда поврежден, запускается механизм свертывания. Эми ошол эндотелий кан тамырдын эндотелий эмне жабыркаса, кан ага баштаса, эмне кандын уюу өзүнчө механизми эмне иштейт экен. Ошол иштеп, эмне тромбоциттер үйүлүп, ошол жер кайра жабылат. Кан уюп, ошол кан тамыр өзүнө келет экен. Каскад сложных реакций превращает фибриноген в фибрин, образуя субстрат дейт. Татаал реакциялардын чынжыры эмне фибриногенди фибрин кылып, ушундай бир өзүнчө эмне бир ошол жер жабылат экен. Сгусток крови, образовавшийся в кровеносном сосуде, называется тромбом и может блокировать кровоток дейт. Эми кан ошол фибриногендер фибрин болуп үйүлүп отуруп, эмне ошол жер мындай тосмо болду да, тосулду да. Ошол тосулуп үйүлүп калганын эмне дейт экенбиз? Тромб дейт экенбиз. Ошол тромб ошол жерди жаап, анан эмне ошол жерден кандын агуусун, кан тамырдан кандын сыртка чыгуусун эмне токтотот экен. Эми свертывание крови дейт. Кандын уюусу. Кантип уйуйт бир кан тамырыбыз жарылып же кесилип кетсе? Сүрөттү карагыла, биринчи эле кан тамыр жарылып кетти бул жерде. Кан ага баштады. Эми ал жерге эмнелер келет экен? Бул жерде нелер бар эми карайлы. Тромбоциты запускают вещества, заставляющие их слипаться дейт. Эми тромбоцит ушул жерлерге, кан ага турган жарылган жерлерге тромбоциттер келип, тромбоциттер үйүлө баштайт экен, бири-бирин чакырып, эмне? Атайын бир заттарды чыгарып, бири-бирини ошол жерге тартып кошула баштайт экен тромбоциттер. Карасаңар, көбүч түстүү болуп, Эми кан уюудагы эми факторлор. Тромбоциттер келип өзү башкаларын чакырып ошол жерде үйүлө баштайт. Андан кийин ошол жерде клеткалар бар. Анан плазмадагы эмне кальций жана витамин К дагы эмне кандын уюусуна катышат да, ошолор дагы келип кандын ошол жерде кан тамырынын жабылуусуна жардам берет. Демек, кан тамыр тешилгенде тромбоциттер келет экен, тромбоциттер башкаларды да чакырып үйүлө баштайт экен. Анан кийин плазмадагы факторлор, кандай факторлор?
кальций жана витамин К дагы келип жардам берет экен. Кальций менен витамин К дагы эмне кан уюусуна жардам берет экен. Ошол жерге жабыркаган клеткалар, тромбоциттер, витамин К, кальцийлер эмне жардам берип эмне ошол жерде протромбинди, кандагы протромбинди тромбин кылат экен. Карасаңар, ошолор таасир этип. Тромбин эми тромбин фибриноген деген баягы өттүк, кан уюуга жардам берет. Тромбин фибриногенди бир инактивный да азыр, активдүү эмес. Фибриногенди фибринге айлантат экен. Ал эми фибрин ошол жерде эмне үйүлүп отуруп, эмне тромбоциттер менен эмне кылат экен. Фибрин ошол жерде үйүлүп отуруп, тромбоциттердин эмнеси кандай уюгу тромбу пайда болот экен. Ошол отуруп, ошондой болуп отуруп, кан тамырдын ошол жери эмне жабылат. Кандын агуусу токтойт. Могу карасаңар, фибриндин моундай жипчелери, карасаңар үйүлүп чабылып отуруп, ушундай эмне ошол жер тор болуп, тосмо болуп, тромбоциттер үйүлүп, ошол жер тосулуп калат экен. Ушул механизмди билип алгыла. Фибриноген, тромбоциттер. Стволовые клетки, замена клеточных элементов дейт. Стволовый клетка дегендер бар. Стволовый клеткалар булар эмне башка клеткалардын пайда болушуна жардам берет. Ушулар башка клеткаларга айланат. И замена клеточных элементов, ошол кандагы клеткалардын алмашуусу. Кандагы клеткалар эмне картаят экен жана эмне алар дайым картайып, ошол эле убакта эмне картайгандан кийин өлүп, кайра башка бир жаңы клеткага эмне алмашылып турат экен да биздин организмибизде. Эритроцит, лейкоцит и тромбоциттер развиваются из общего источника. Эритроциттер менен лейкоциттер, тромбоциттер эмне бир клетканын тамыры келип бир клеткага такалат экен. Бир эле клеткадан эмне бир түрдүү клеткалардан таралат экен. Кайсы клеткалардан? Стволовый клеткалардан. Красный костный мозг деп коет, кызыл костный мозг окулабы, кыргызчасы кандай окулат? Красный костный мозгдо стволовый клеткалар бар экен да. Бул стволовый клеткалар эмне бөлүнүп отуруп, өзгөрүп отуруп, эритроциттерге өзгөрүп отуруп, лейкоциттерге, тромбоциттерге эмне айланат экен. Демек, красный костный мозгдо сөөктүн мондай кызылыраак жери болуп калабы, кыргызчасы. Ошол жерде эмне кан пайда болот экен. Гормон эритропоэтин дейт. Эритропоэтин деген гормон чыгып эмне стимулирует выработку эритроцитов. Эритроциттердин эмне чыгуусун көбөйтөт экен. Мисалы, кандайдыр бир кайсыл органга эмне кан аз жете баштады. Ал орган кандайдыр сигналдар жөнөтүлүп эмне эритропоэтин чыгып эмне болот экен. Эритропоэтин келип сигнал жөнөтүп, эритроциттер көбүрөөк чыга баштайт экен. Эритроциттер көбөйсө эмне канда кычкылтек дагы көбүрөөк ташылып, органдарга эмне жакшыраак кычкылтек барат. Эритропоэтин эритроциттердин чыгуусун көбөйтөт экен, гормон. Эми differentiation of blood cells дейт. Кан клеткаларынын дифференциациясы, өзгөрүп. Эң биринчи эле сөөктөрүбүздө эмне красный костный мозгдо стволовый клетковый костный мозг дейт. Ошол жердеги красный костный мозгдогу стволовый клеткалар, башка клеткага айнала турган клеткалар. Булар бөлүнүп отуруп, булардан эмне эки түрлүү клеткалар чыгат экен. Миелоидный клеткалар жана лимфоидный клеткалар. Лимфоидный клеткалар, миелоидный клеткалар эмне айырмаланып өзгөчө эмне бөлүнүп башкача болуп отуруп, булардан эмне эозинофил, базофилдер, моноциттер, эмне эритроциттер, нейтрофилдер пайда болот экен, ар кандай түрлөргө ажырап кетет экен. Андан кийин ал эми лимфоидный клеткалар дейт. Лимфоидный клеткалар эмне түрлөнүп, өзгөчөлөнүп отуруп, Б клеткалар жана Б клетки жана Т клетки болуп, эки түр клеткаларга, эки түр лимфоциттерге эмне ажырайт экен. Эки түрлүү клеткалардан болот экен. Билип алгыла, красный костный мозгдо кан пайда болот, ошол жерден экиге ажырайт.
эки түрлүү клеткалар пайда болуп, лимфоидный, миелоидный. Миелоидныйдан могу эритроцит, тромбоцит, нейтрофилдер пайда болот. Лимфоидный клеткалардан Б клетка, Т клеткалар пайда болот. Сердечно-сосудистые заболевания, заболевания сердца и кровяных сосудов дейт. Ушул жерден токтотолу, кийинки сабакта ушул жерден улантабыз.